Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Arab tili сабактарын улантабыз. Биз өткөн сабакта домирлер тууралуу өткөнбүз. 10-сабакта болсо кийинки видеодо окуйбуз дегенбиз. Мына азыр 10-сабакта окуйбуз. Бисмилlah. Ад-дарсул аширу 10-сабак. 10-сабак Хамид жана Мухаммаддын ортосундагы маек жөнүндө болмокчу. Хамид сурайт, Мухаммад жооп берет. Хамид: "Ман анта?" Сен кимсиң? Мухаммад: "Ана толибун бил жамиати." Мен университеттеги студентмин. Берде толиб сөзүн студент деп которгуз, себеби берде университет жөнүндө айтылып жатат. Ана толибун бил жамиати. Мен университеттеги окуучумун. Бул би деген сөз бул жерде фи маанисинде да, фил жамиа. Ана толибун бил жамиати. Мен университеттеги окуучумун. Мен университеттеги студентмин. Хамид сурап жатат. А анта толибун жадидун? Сен жаңы студентсиң би? Мухаммад: Наам, ана толибун жадидун. Оба, мен жаңы студентмин. Мин айна анта? Сен кайдансың? Каяктан болосуң? Ана минал хинди. Мен Индиядаммын. Масмука. Ысмың ким? Ким деп которобуз да. Бул ма деген негизи эмне деген суроо бериш сөз да. Акылсыз нерселерди сурайбыз. Исм жөнүндө сурап жаткан соң, демек исм эч кандай акылдуу нерсе эмес. Ошондуктан ма деп сурайбыз. Масмука. Дагы бир жаңылык, мына к кирип жатат, домирлер. Анта деген улашкан түрү, масмука. Сенин атың ким? Исми Мухаммадун. Мына исм сөзүнө я улашып жатат. Бул я ана деген домирдин, мен деген домирдин улашкан түрү. Исми, менин атым Мухаммад. Мухаммад. Ваман хазал фата аллази маака. Жана маа деген менен деген сөз, бизче айтканда. Мененге кан уласак эмне болот? Маака, сени менен. Сени менен болгон бул жигит ким дейт? Ваман хаза аль-фата. Аль-фата деген жигит. Ваман хаза аль-фата. Жана бул жигит ким? Кандай жигит? Сыпаты. Аллази маака. Сени менен болгон бул жигит ким? Хуа замили. Ал курсташым. Замил деген курсташ. Ошого ян уласак не болот? Мен болот да, ананын улашкан түрү. Ал менин курсташым. Же болбосо жөн эле ал курсташым. Ахуа айдон минал хинди. Ал дагы Индиядамбы? Ла, хуа минал ябани. Жок, ал Япониядан. Масмуху. Аты ким? Анын аты ким? Исмуху Хамзату. Анын аты Хамза. Же болбосо анын аты деп эле, аты Хамза деп деле койсок боло берет. Аты Хамза. Ма лугатука я Мухаммаду. Сенин тилиң кайсы, о Мухаммад? Берде маны кайсы деп которсок туураараак болобу, Эмне деп деле которсок болот? Сенин тилиң эмне, о Мухаммад? Же болбосо сенин тилиң кайсы, о Мухаммад? Берде лугатун сөзүнө к уланып жатат да, туугандар. Бул к анта деген домирдин улашкан түрү. Лугатука. Сенин тилиң кайсы, я Мухаммаду? Эй Мухаммад дейт. Лугати. Менин тилим. Аль-урдияту. Урду тили дейт. Индиянын тили жана Пакистандын урду тили. Арабчага окшогон тил. Эгер билсеңиздер, ушу тамгалар ушундай болуп жазылат го, бир аз окшошуп кетет. Ахия лугатун сахлатун. Ал дагы ахия лугатун сахлатун. Ал жеңил тилби дейт. Наам, хия лугатун сахлатун. Оба, ал жеңил тил. Ва Хамзату ма лугатуху. Жана Хамза. Анын тили кайсы? Лугатуху да бул жерде. Хуа деген улашкан түрү, лугатуху. Ма лугатуху. Анын тили кайсы? Лугатуху. Анын тили аль-ябанияту. Япон тили.
Bir yerде al-yabaniyatu деген til деген сөз жоқ, япончо деп тилеп отура берсек болот. Анын тили япончо. Wa hiya lughatun su'batun. Жана ал оор тил дейт. Анын тили япон тил, жана ал оор тил. Su'batun татаал тил дейт. Al-lughatul yabaniyatu япон тили. Мынакей жазылып турат япончо. Айна абука я Мухаммаду. Хамид дагы сурап жатат. Айна абука. Сенин атаң каякта я Мухаммаду, о Мухаммад. Бул жерде абун сөзүнө бул вау тамгасы кошулуп жатат, Вау тамгасы туугандар. Абун деген сөз жана ушуга окшогон 5 ысым бар. Бул ушу 5-өн бирөөсү. Булар мудоф болуп келген убакта вау же я тамгасы кошулат да. Бул жерде вау кошулуп жатат. Абука болбойт да. Абука. Абу деп вау кошулат. Бул жерде мудоф болуп жатпайбы? Кимдин атасы? Ка, сенин атаң. Айна абука. Сенин атаң кайда? Я Мухаммаду, о Мухаммад. Аби, менин атам. Бейин бул жерде кошулган жок. Неге? 14 домир бар дедик, Ошо 14 домирдин 13-үнө туугандар кошулат. Туура. Вау я кошулат, бирок бир гана менин атам деп айтсак, анда эч кандай вау я кошулбайт. Ушуну эске салып калыңыздар. Аби фил Кувейти. Менин атам дейт Кувейтте. Хуа тобибун шахирун. Ал атактуу дарыгер. Өткөн сабактарды эске салып кетебиз, Тобибун десе ман'ут, шахирун на'т. Wa ayna ummuka. Уммун деген эне, Ка сенин энең. Жана сенин апаң каякта? Хия ай жооп берип жатат, Хия айдон фил Кувейти. Ал дагы Кувейтте. Ма аби. Ма деген менен болчу. Аби деген атам менен. Ал дагы Кувейтте атам менен дейт. Хия мударрисатун хунака. Ал ошол жакта мугалим дейт. Хунака деген тигил жакта деп өткөнбүз, ошондой эле. Ал ошол жакта мугалим дейт. Хамидун кайрадан сурап жатат. Азахабта илал Кувейти я Мухаммаду. Сен Кувейтке баргансыңбы, о Мухаммад? Захаба сөзүнө таны кошсок не болот? Захабта. Сен бардың болот, суроолуу кирип жатат, демек бардыңбы? Сен Кувейтке бардыңбы, о Мухаммад? Наам, захабту. Ооба бардым. Таны кошсок не? Сен бардың. Туну кошсок мен бардым, захабту. Бул жерде захабату эмес, сүкүндө баанын үстүнө. Ооба, захабту бардым дейт. Ва замилука. Жана сенин курсташың. Айна абуху. Атасы каякта? Абуху, анын атасы, фил Ябани. Абуху фил Ябани, анын атасы Японияда. Хуа тажирун кабирун. Ал чоң соодагер. Алака ахун я Мухаммаду. Сенин акең барбы, о Мухаммад? Аке же үкө. Эркек бир тууган ахун. Алака ахун я Мухаммаду. Алака дегенде туугандар. Сенде барбы деп которо беребиз. Алака ахун я Мухаммаду. Сенин акең барбы, о Мухаммад? Наам, ооба. Ли ахун вахидун. Менин бир акем бар. Исмуху Усамату. Анын аты Усама дейт. Хуа маи хуна. Ал ма сөзүнө яны кошсок не болот? Маи, мени менен. Ал мени менен хуна бул жерде. Ал мени менен бул жерде. Фил Мадинатил Мунаввара. Мадина Мунавварада дейт. Ал мени менен бул жерде Мадина Мунавварада дейт. Вали ухтун вахидатун. Жана менин бир эжем бар. Же карындаш, ухтун, кыз бир тууган. Жана менин бир эжем бар. Исмуха Зайнабу. Анын аты Зейнеп. Бул жерде эмнеге ха деп жатат, ху дебестен? Себеби бул ухтун эже жөнүндө айтып жатат, ал женский род. Ошону хияны улашкан түрүнө алып келет да. Исмуха, анын аты Зейнеп. Вахия фил Ирaqi ма заужиха. Жана ал Иракта күйөөсү менен дейт. Фил Ирaqi, Иракта ма деген менен, заужун деген күйөө. Ханы кошсок не? Анын күйөөсү. Демек ма заужиха, ал Иракта күйөөсү менен. Заужуха дейт. Заужун деген күйөө, ха деген анын. Кимдин күйөөсү? Анын күйөөсү.
Зейнеп жөнүндө айтып жатат да, ошондуктан женский родун алып келе жатат ха деп. Заужуха, анын күйөөсү, мухандисун, инженер дейт. Мына акыркы суроосунда берип жатат Хамид. Аиндака сайяротун я ахи. Аиндака дегенди туугандар, алака дегенди кылып эле сенде барбы деп которобуз. Алака сенде акең барбы? Мисалы, аиндака десе сенде барбы бул деле. Аиндака сайяротун. Аиндака сенде барбы? Сайяротун уна. Сенде уна барбы? Я ахи. О бир тууганым дейт. Ахи деген бир ата бир энеден болгон бир тууган болушу мүмкүн, же болбосо иннамал муъминуна ихва. Момун мусулмандар деле бир тууган деп айта беребиз. Я ахи, сенде уна барбы? О бир тууганым дейт. Мухаммад жооп берип жатат. Ла, ма инди сайяротун. Жок, менде уна жок. Ма инди сайяротун. Менде уна жок. Маны кесип койсок не болуп калат? Инди сайяротун. Менде уна бар. Ма инди сайяротун. Менде уна жок. Инди даррожатун. Мына менде барын айтып жатат да. Инди даррожатун. Менде велосипед бар. Сүйлөм бүттү. Хамзадан баштап жаңы сүйлөм. Хамзату индаху сайяротун. Хамза анда уна бар дейт. Хамза ошондо уна бар деп жатат да. Индаху. Инди десе менде. Индаху анда. Булар тууралуу индака сенде барбы? Ооба менде бар. Жок менде жок тууралуу китепте бир аз машыгуу бар. Ошол жактан машыгабыз булар тууралуу. Азыр болсо көнүгүүлөрдү окуп кетирели. Тамарин көнүгүүлөр. Биринчи көнүгүү ажиб анил асилатил атия. Келерки суроолорго жооп бер. Суроолорго жооп беребиз. Мына бул сызыкка чейин өзүбүз тууралуу жооп беребиз. Сызыктан кийин десе жанагы эле Мухаммад жооп бергендей кылып жооп беребиз. Масмука. Сенин атың ким? Жооп беребиз. Исми Мухаммадун мисалы. Мин айна анта? Сен кайдансың? Ана мин Кыргызстан. Мен Кыргызстандамын. Ма лугатука? Сенин тилиң кайсы? Лугати ал-киргизияту. Кыргызча. Айна абука? Сенин атаң каякта? Аби фи Кыргызстан. Атам Кыргызстанда. Айна уммука? Энең каякта? Умми фи Кыргызстан. Айдан. Энем дагы Кыргызстанда. Алака ахун? Сенин акең барбы? Наам. Инди ахун вахидун. Ооба, менин бир акем бар. Алака ухтун? Сенин эжең барбы? Наам. Ли ухтун вахидатун мисалы. Ооба, менин бир эжем бар. Аиндака сайяротун? Сенде уна барбы? Бар болсо наам инди сайяротун дейсиз. Ооба, менде уна бар. Жок болсо ла ма инди сайяротун. Жок, менде уна жок. Аиндака даррожатун? Сенде велосипед барбы? Эгер болсо наам инди даррожатун дейсиз. Жок болсо ла ма инди даррожатун дейсиз. Аиндака коламун? Сенде калем барбы? Наам инди коламун. Ооба, менде калем бар. Аиндака дафтарун? Сенде дептер барбы? Жооп беребиз. Наам же ла деп. Наам инди дафтарун. Ооба, менде дептер бар. Ла ма инди дафтарун. Жок, менде дептер жок. Абука тажирун? Эки хамза. Биринчиси суроо берчү хамза, экинчиси абун деген сөздүн хамзасы. Абука тажирун? Атаң соодагерби? Соодагер болсо не дейсиз? Наам дейсиз. Жок, соодагер болсо ла дейсиз. Наам аби тажирун дейсиз. Ооба, атам соодагер. Кийинкилер десе Мухаммад кандай жооп берген болсо ошондой кылып жооп беребиз. Азыр Мухаммад жөнүндө жооп беребиз да бул жакта. Мин айна Мухаммадун дейт. Мухаммад каяктан дейт. Эсиңиздерде болсо Мухаммад каяктан эле? Индиядан болчу. Мин айна Мухаммадун. Мухаммад каяктан? Биз жооп беребиз. Хуа деп баштайбыз да, деме ал дейбиз да. Хуа ал минал хинди. Индиядан. Ма лугатуху? Анын тили кайсы дейт. Эми биз бул жерде хуа деген улашкан түрлөрүн колдонуп жооп беребиз да. Мухаммад жөнүндө сүйлөйбүз азыр.
Lugatuhu anın tili al-urdiyatu. Anın tili Urdu tili. Ayna abuhu. Anın atası kayakta? Cevap veriyoruz. Abuhu anın atası Kuveyt'te olacak. Abuhu fil Kuveyti. Anın atası Kuveyt'te. Ayna ummuhu. Apası kayakta? Apası dağı atası men çok ele Kuveyt'te olacak. Cevap veriyoruz. Ummuhu anın apası fil Kuveyti. Kuveyt'te. Min ayna Hamzatu. Hamza degen uşo Muhammad'ın kurstaşı olacak. Al Japonya'dan bolçu. Hazır cevap veriyoruz. Min ayna Hamzatu. Hamza kayaktan? Ne dep cevap veriyoruz? Erkek iken huwa deyiz. Huwa al minel yabani. Japonya'dan. Ma lugatuhu. Anın tili gaysı? Hamza jönü sorap jatatta. Ma lugatuhu. Anın tili gaysı? Cevap veriyoruz. Lugatuhu anın tili al yabaniyatu. Lugatuhu al yabaniyatu. Anın tili Japonca. Ayna abuhu. Anın atası kayakta? Anın degende bir de Hamza'nı ayıp jatatta. Hamza. Anın atası kayakta? Japonya'da olçu aytabız. Abuhu fil yabani. Anın atası Japonya'da. Ayna Zeynebu. Zeynep kayakta? Zeynep degen kim ele? Zeynep degen Muhammad'ın ejesi olçu. Al Irak'ta olçu küyösü menen. Ne dep cevap veriyoruz? Zeynep kayakta dese ne deyiz? Hiya deyiz. Женский rod. Hiya al fil Iraki. Irak'ta. Ayna zavcuha. Anın küyösü kayakta? Cevap veriyoruz. Zavcuha anın küyösü fil Iraki. Alda Irak'ta da küyösü da. Ayna zavcu anın küyösü kayakta? Zavcuha fil Iraki. Anın küyösü Irak'ta. Azavcuha mudarrisun. Anın küyösü mugallim bi. İnjener bolçu mugallim emas bolçu demek ne deyiz? La. Yok. Zavcuha cevap olsa huwa de öyle. La. Huwa muhandisun. Yok. Al injener. Bul жерден баштап өткөн сабакта эмес, келерки сабакта окуйлу туугандар. Азыр болсо убакыт созулуп кеткен турат. Бул да 10 сабактын да көнүгүүлөрү бир аз көбүрөөк экен. Домирлерди бизди жакшылап машыксын деп көнүгүүлөрдү көбүрөөк алып келиптир домирге. Анда өткөн сабактардан ушул экинчи көнүгүүдөн баштап улантабыз. Валлаху алам ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.